Калбек Абдиловдун 150 түпкө жакын ак өрүк тигилген багы бар. Учурда мында өрүк бышып жетилди. Дыйкандын багында быйыл түшүм мол, сапаты да жакшы. Көргенде 2 жылдан бери болгон эмес да, быйыл түшүм жакшы болду. Быйыл жакшы болду. Азыр эми 50 сом. Быйыл өзү негизи элде көп болгонуга 50 сом болуп атат. Азыр 50 сом, 40 сом. Ошондон сатып атабыз. Эми баары ушуга дагы шүгүр, жакшы эле. Быйыл жакшы болду өрүк. Баткенде өскөн өрүк аймактын климаттык шартына ылайык өзгөчө болуп, башка аймактардагы өрүктөргө салыштырмалуу ширелүү жана таттуу болот дейт. Аны өстүрүүдө органикалык жер семирткичтер колдонулса, сапаты да мыкты болуп, базарда өтүмдүү болот дейт дыйкан. Endi bu sapatı жақшы, мында удобрение дәрі салынбайт да. Мен кээде үйдө малды көңүдөн алып келтирип, ошонон салдырып коёмун. Удобрение салса, мында пышкандан кийин сапаты бузулуп кетет экен. Алыска жарабайт, ошон үчүн удобрение салбаймын. Малды көңүдөн, малдын эмесинен алып келип саламын. Өрүктү этияттап терүү керек. Андыктан бакка чыгып тергенге жергиликтүү жаш улан кыздар тартылат. Аларга дыйкан эмгек акысын да төлөп берет. Бирок ар бирине эскертип көзөмөлдөйт. Бул өрүктөр алыска баргандыктан кылдаттык менен салабыз. Өзгөндө дагы. Өрүктү жаштар айрыкча уже каникул болуп калды. Ишке чыгышат. Где-то 600-700дө алыш керек менимче. Үйдө отургандан көрө оңой иш дагы. Баткен облусунда 7000 гектардай өрүк бактары болсо, андан жылына орто эсеп менен 60 000 тонна өрүк жыйналат.